Саламатсыздарбы урматтуу үйрөнүүчүлөр, биз кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүн биз to be этиши жөнүндө сүйлөшөбүз. Ага чейин сиздерге 2 сүйлөм бергенмин. Мен Бишкектемин. Ал эми экинчиси Айбектин досу Уялчак. Мына ушул 2 сүйлөмдү англисчеге которушуңуздар керек. Видеону токтотуп коюп, мурдакы өтүлгөн видео сабактарды көрүп, анан ушул 2 сүйлөмдү которгонго аракет кылып көрүңүздөр. Ал эми биз сабагыбызды улантабыз. To be этишинин мааниси. To be этишинин мааниси эмне? Бул to be, бул болуу деп которулат. Кыргызчага түзмө-түз которсок, анда болуу деп которулат. Эми бул жерде мисалдарды бергенбиз. Мен Бишкекте жашайм деген сүйлөм. Буга чейинки сабактарыбызда дайым ушул мисалды келтирип атам, себеби түшүнгөнүңүздөргө оңой болсун деп атам. Бир мисалды башка темаларга дагы колдонуп атам. Мен Бишкекте жашайм. Биз англисче сүйлөм курганда дайым ата тоочту биринчи коебуз, андан соң этишти коебуз. Бул эреже, англис тилиндеги эреже. Ушул сүйлөмдүн англисче которулушу бул жерде жазылган. I live in Bishkek. Мен жашайм Бишкекте. Мен жашайм Бишкекте деп которулду. Мына ушул туура. Эми кийинки сүйлөмдү карасак, мен Бишкектемин. Ушул сүйлөмдө этиш барбы, жокпу? Биз дагы бир нерсени айтып коеюн. Дайыма сүйлөм түзгөндө же сүйлөмдөрдү которгондо ата тооч кайсыл, анан этиш кайсыл деген суроону коюшубуз керек. Биз ата тооч менен этишти табышыбыз керек. Мисалы бул жерде таптык да, мен Бишкекте жашайм деген сүйлөмдө ким ата тооч, эмне, кайсыл сөз? Бул жерде мен деген ата тооч бар. Демек, биз ата тоочту таптык. Эми этиш кайда калды? Этиш бул жакта. Жашайм. Эмне кылат? Жашайт. Бул этиш. Демек, биз ата тооч менен этишти таап алдык. Анан ошондо биз англисчеге бул сүйлөмдү которгонго бизге оңой болот. Биз I live in Bishkek деп которуп койдук. Эми бул жерде этиш барбы, жокпу? Мен Бишкектемин деген сүйлөмдө. Бул жерде этиш жок. Байкасаңыздар, мен Бишкектемин. Мен деген сөз эмне кылат деген суроого жооп берип атабы? Мен. Эмне кылат? Мен. Жок, жооп бербейт. Эмне кылат? Бишкектемин. Бул суроо эмне кылат деген суроого жооп берип атабы? Жок. Демек, бул сүйлөмдө этиш жок. Кыргыз тилинде этиш жок сүйлөмдөрдү курганга болот. Биз мына ушинтип сүйлөй беребиз. Мен Бишкектемин, сен Бишкектесиң, ал Бишкекте. Биз сүйлөй беребиз. Этиш жок деле кыргыз тилинде сүйлөсө болот. Англис тилинде сүйлөгөнгө болбойт. Сөзсүз түрдө этиш болуш керек. Анда суроо болушу мүмкүн. Ушул сүйлөмдү англис тилинде кантип которобуз? Биз этишсиз сүйлөм курганга болбосо, биз кантип которобуз деген суроо болушу мүмкүн. Анын жообу мындай. Анын жообу бул жерде бар. I am in Bishkek. Мен Бишкектемин деген маанини ушул сүйлөм берип атат. I am in Bishkek. In деген сөздүн маанисин айтып коеюн. In деген бул бир нерсенин ичинде дегенди түшүндүрөт. Ошондо in Bishkek болду, анда Бишкекте дегенди түшүндүрөт. Ал эми am деген сөз бул эмнени түшүндүрөт? Бул am деген бул мына to be этиши ушул. Биз be деп өзүн түзмө-түз колдонбойбуз. To be этиши am болуп өзгөрүп келди. Болуу. Бул жерде биз am деген сөздү коюп кеттик. Эгерде мисалы карасаңыздар, бул сүйлөм менен эки сүйлөмдүн айырмасын караңыздар. I live in Bishkek деп турат. Мен жашайм деп турат. Бул жерде мен Бишкектемин деп турат жөн эле. Бул жерде этиш жок. Биз этиш жок учурларда биз ушул am деген сөздү коюп кетишибиз керек. Am. I am in Bishkek. Биз жөн эле I in Bishkek. Мен Бишкектемин деп айта албайбыз. Мына бул am'ди коебуз сөзсүз түрдө. Этиш катарында колдонулат бул. I am in Bishkek. Кийинки слайдыбызды көрөлү. To be этиши дейт. To be этишин биз айтып өттүк, am болуп өзгөрүп келет экен. Бирок бул be этиши is же are болуп дагы өзгөрүп келиши мүмкүн. Бул be этиши 3 түрдө жазылат. Биз ушундай түшүнөлү. 3 түрдө. Am, is, are. Эми I деген ата тооштон кийин биз am'ди колдонот экенбиз. I am in Bishkek деп атабыз. Эми is менен are кайсыл учурларда колдонулат?
Биз муну азыр көрүп өтөбүз. Жактар деп жазып койдум бул жерде. Англис тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы жактар бар, Мисалы биз сүйлөгөндө мен деп биз өзүбүз жөнүндө айтышыбыз мүмкүн, Мен жашайм, мен андаймын, мен мындаймын деп өзүбүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жерде I деген сөз келтирилген. Бул мен жөнүндө сүйлөйм. Өзүм жөнүндө айтып атам. Биз өзүбүз жөнүндө эле эмес, башка бирөө жөнүндө сүйлөшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн сен жөнүндө. Сен деп айтыш үчүн биз you дейбиз. Сен андайсың, сен мындайсың деп you деп биз ушул жакты колдонобуз. Биз дагы келтирилген бул жерде he, she, it. Биз ал жөнүндө дагы сүйлөшүбүз мүмкүн. Ал андай, ал Бишкекте, ал мындай. Биз мен жөнүндө дагы, сен жөнүндө дагы, ал жөнүндө дагы сүйлөйбүз. Анан ушул эле жактардын көптүк түрү бар. Көптүк түрү бул жакта. Айдын көптүк түрү бул we. Мен дегендин көптүк түрү бул биз болот. Бул биз деген сөздүн англисчеси бул we болуп которулат. Сен деген сөздүн англисчеси бул сиз, сиздер, силер болуп которулат. Бул жерде байкасаңыздар, айырмасы жок жазылганда. You бирдей эле жазылат. Ал эми ал, he, she, it үчөөсүнүн маанисин өткөнкү сабактарыбызда айтканбыз, аны кайталабай эле коеюн. Ал деген сөздүн көптүк түрү бул they, алар. Булар жактар болду. Эми жанагы слайдда айтып өттүм. I am in Bishkek. Мен Бишкектемин деген маанини берет. Бул сүйлөмдө этиш жок. Тагыраагы эмне кылат деген суроого жооп бере турган сөз жок. Ошон үчүн биз am'ди койдук. I am in Bishkek болду. Эми you'дан кийин дагы биз am'ди койсок болобу? Жок. Биз you'дан кийин are'ды коебуз. You are in Bishkek. Бул сөздүн мааниси, сүйлөмдүн мааниси сен Бишкектесиң болуп калды. Бул биринчи сүйлөм мен Бишкектемин болуп калат. Айырмасы ошол. You'дан кийин биз are'ды коебуз. Am'ди коюп койбойбуз. Am бул бир гана I'дан кийин колдонулат. Ал эми he, she, it деген ата тобуштордон кийин биз is деген сөздү коюшубуз керек. Биз бул жакта айтканбыз. Be этиши 3 түрдө жазылат. Am, is, are. Биз мына ушуларды көрүп атабыз азыр. Am кайсыл жерде колдонулат? Are кайсыл жерде колдонулат? Is кайсыл жерде колдонулат? Ушул жерде бардыгын жазып өттүм. Мына ушундай болду. Бул жердеги жактарды дагы айтып өтөйүн. We, you, they. Көптүк түрдөгү жактар. Булардан кийин биз are'ды коебуз. Are. Мына ушундай. Эми суроолуу сүйлөмдөр кандай түзүлөт? Суроолуу сүйлөмдөр мындай түзүлөт. Are you in Bishkek? Биз are'ды сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Тагыраагы be этишин биз сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Ошондо сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Бул жерде карасаңыздар, you are in Bishkek деп турат. Сен Бишкектесиң. Эми сен Бишкектесиңби деп айтыш үчүн биз мына бул are сөзүн сүйлөмдүн башына коюшубуз керек. Ошондо сүйлөмүбүз суроолуу сүйлөмгө айланат. Ошондой эле мен Бишкектеминби деп айтыш үчүн анда am'ди биз сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Же болбосо ал Бишкектеби деп айтыш үчүн мына бул жок кечиресиздер, is сөзүн биз сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз. Болду. Ал Бишкектеби болуп калат. Мына ушундай суроолуу сүйлөмдөрдү түзүү оңой эле болот. Терс сүйлөмдөр кандай болот десе, бул жакта терс сүйлөмдөр бул жерде берилген. Сен Бишкекте эмессиң. Терс сүйлөм. Терс сүйлөм түзүш үчүн бул жерде жазып койгонбуз. You are not in Bishkek. Биз not сөзүн кошуп коебуз. Are'дан кийин биз not'ты кошуп койсок болду. Сүйлөмүбүз суроолуу жок. Терс сүйлөмдөргө айланат. Терс сүйлөм болуп калды. Бул жакта мисалы ал Бишкекте эмес деп айтыш үчүн he is not in Bishkek. Ал Бишкекте эмес болуп калат. Мына ушундай болду. Бүгүнкү to be этиши жөнүндөгү сабагыбыз. Бул видеону бир жолу көрүп коюу жетишсиз болуп калат. Бир нече жолу көрүү керек. Анан өз алдынча көбүрөөк машыксаңыздар дагы жакшыраак болот. Өз алдынча сүйлөмдөрдү түзүп, комментарийге жазып койсоңуздар, биз карап чыгабыз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.